туугандар, азыр шок болбойбуз. Биз Европада эмеспиз. Эч бир квартира кондиционер сатып албайт. Бул бардык мамлекеттерде эле бар, иштейт. Просто кылыш керек. Премиум класстагы үй, бул эконом класстагы үй. Комфорт сегменттеги үйлөрдү премиум деп сатпагылачы. Именно кыргызстандык строительный компаниялар. Ар бир квадратурга $1 же $1 жетпеген эле расходду кошсо, ушундай сонун вид кылса болот. Эптеп эле проектти сонун кылып көрсөтүп туруп, анан по факту болбогон нерсени тапшыргандан көрө боло тургандай кылып проект жасагыла дагы, боло тургандай кылып чыгаргыла, тапшыргыла туугандар. Туугандар, азыр шок болбойбуз. Биз Европада эмеспиз. Башка эле мамлекетте эмеспиз. Биз болгон Өзбекстанда, Ташкентте. Азыр мен эмелерди могу ЖК боюнча бир аз айтып берем. Анан описанияга маалыматты калтырып коебуз. Баасын айтканда шок болбогула да. Кымбат эмес, арзан эле. Так, туугандар, караңыздар. Сонун площадка. Парк Wood деп ат койгон. Анан дагы туугандар мындай. Мен өзүм бул ЖК боюнча көп деле маалымат билбейм, бирок мен өзүм көргөн нерсеми гана айтып берем сиздерге. Мындай ашыкча бир фантазия эмес. Эң эле айта турган нерсе, мага эң эле бул жерде жаккан нерсеси тетик үстүндөгү 8-9 метрлик пентхаус. Караңыздар. Бул биринчиси. Эми экинчи жаккан нерсе. Экинчи жаккан нерсе бул албетте дизайн жана балкондору. Караңыздар. Балкондорду ушундай кылган, тетиги балкондорду жакынырактан кылып көрсөтсөңүз, ошол жерде да көрүп турат. Что балконду мондайдан кылып туруп изогнутый кылган. Бул биринчиси, экинчиси өзүнүн территориясынан да бир аз чыгарган. Мындай чыгарып туруп анан изогнутый кылган. Көрдүңүздөрбү? Бул деле бул өзүнчө бир кооздук берет. Үчүнчү нюанс. Биз азыркы турган жерибиз бул экинчи этаж туугандар. Биринчи этаж бул ылдыйда, тетиги мына биринчи этаж. Бул жакты көрсөтүп койсоң. Тетиги жакта. Бул биринчи этаж. Караңыз. Эми дагы айта турган нерсе туугандар, караңыз. Мындай проект дүйнө жүзү боюнча салынып эле жүрөт. Бардык жерде эле бар. Просто бизде эми башталып атат. Кээ-бир строительный компаниялар баштады, кээ-биркилер баштады элек айтор, негизи айта турган нерсе. Анан да туугандар, так. Сөзсүз түрдө өзүнө жараша аргандай террасаларды коюп койгон, элдер эсила турган. Анан могу киргенде эле вход жактарында эме кылышкан да, атайын свободно кылышкан, чтобы велосипед, ошого окшогон майда чүйдөлөрдү койгону, же болбосо стол, диван, креслолорду коюп койгон, атайын адамдар отуруш үчүн. И сыртындагы боюнча. Тети эми мындай айта берсең сөз көп да, туугандар. Толтура вариант. Мынаны эле караңыздар. Мына менин уровеньдеги жер и моунун уровенин көрүңүздөр. Көтөргөн атайын. Бул бардык мамлекеттерде эле бар, иштейт. Просто кылыш керек. Кыргызстанда деле кылса болот, кылса болбойт эмес. Мына бардыгын койгон. Бул ЖК еще полностью мындай берилип бүт элек да. Моменттери бар, ремонт болуп атат. И поливной системалары полностью караңыздар. Жана келдек досум айткандай эле, сравнение. Мол премиум класстагы үй, бул эконом класстагы үй. Өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Так что, туугандар, премиум есть премиум, комфорт есть комфорт, эконом есть эконом, бизнес есть бизнес. Ошол себептен, туугандар, пожалуйста, комфорт сегменттеги үйлөрдү премиум деп сатпагылачы. Именно кыргызстандык строительный компаниялар. Силердин мындай, кандай десем, ремонт кылган ремонтуңар эле премиум болсо, это не означает премиум класс. Ремонтту любой адам премиум кылып берет. Эң башкысы адамга удобство. Бул жердеги эң эле чоң удобство эч бир квартира кондиционер сатып албайт. Анткени полностью установленный кондиционер бар. Каерде кондиционерлерди көрүп атасыңдар, карасаңыздар, могул эле ЖКны мисал көрүңүздөр. Тети кондиционер сонун көрүнүп атабы? Ар жерге коюлганы. Могул жерде караңыз, каерде кондиционерди көрүп атасыздар. Эми туугандар, мындай премиум сегментте салганга жараша, давайте соблюдать премиумдун стандарттарын. Анда туугандар, көрдүңүздөрбү? Жаш балдар спокойно гулять этип, анан дагы эң эле сонун жери мына. Могул биз мындай өзүбүз пешочкам жүрө турган жер. Бут менен басып дегендечи. Могул отдельно для самоката,
эме неде велосипед чуркасаңыз, бул жерде особо деле чуркабайсыздар. Жаш улуу муундагы адамдар болсо ушул жерде басса болот. Анткени тетиги бир аз жумшагыраак да, могуга караганда. Анда туугандар караңыздарчы. Эң ортосунда эмес, эми четинде экен. Сонун кылып туруп, фонтанды коюп койгон. Бизде кайсы бир жилой комплекс бар эле, бир нерсе парк деген жилой комплекс бар, Централ парк болуш керек. Ошол жерде эле фонтан бар. Бир эле Централ парк жакшы ушинтип салган болуш керек. И то ал кайсы жыл мурун салынган. IST building салды эле. Мынакей. Вот посмотрите. Эми азыр жабып коюптур, а так бул эксплуатацияга берилгенден бул жерден эми спокойно басып бересиздер. Туугандар, биз эмнеге үстүгө чыктык? Себеби ар бир строительный компанияда до конца текшериш керек го. Ошондой эле бул жердикини караңыздар. Воздух отводдорду караңыздар, 1, 2, 3, 4. Андан тышкары эң үстүндө эмне деп ойлойсуздар? Комментарийга жазыңыздар. Бул кондиционер. Мындай айтканда, бизде Кыргызстанда кондиционерди ар бир адам өзүнүн үйүнө сырткы фасадты бузуп коет го. Бул жерде болсо общий кондиционерлер бар. Мындай айтканда, бул компания коюп берген ушуну. Просто нет слов. Туугандар, мынаны караңыздар, камераны жакыныраак алып кел. Мына жукалыгын караңыздар. И ушуну болгону клей менен карматып койгон мына жерден караңыздар. Окей. Бунун көрдүң, артында специально мына кармайтып койгон экен. Бул керамогранит. Бул керамогранит. Негизи калың болот. Бирок муну атайын фасадка ылайыкташтырып жасаганда, анткени калың нерсени кармап турушу кыйын. А жука нерсе болсо жеңил кармалат да. Ошого дагы маани беришкен. Болгонун эле чыгартырбай специально заказ кылдырткан да, одним словом. Бул не деп ойлойсуңар, туугандар? Не деген тешик дейсиңер? Бул суу кете турган тешик, туугандар. Бул ушулдан дальше эме кетет. Канализация кетет. Анда туугандар, неге бул тешикчени көрсөттүм? Ойлоп калбагыла, бул эптеп эле жөн эле тешик кылып койгон депчи. Жок, андай эмес. Бунун үстүнө бир кичине сантиметрин көтөрүп туруп тактаны төшөйт дагы, жамгыр түшө берет. Үстүндө басып жүрө бересиз, суу асты менен ушул жакка уклон менен кетет. Муну атайын бурчтардан общий кылып туруп уклонду ушул жерге алып келген. Ушул жердеки бир уклон, тетигинки бир уклон, тетиги жерде бир уклон. Бунун баардыгы канализацияга кетет. Оңой эле. Туугандар, азыр биз технический отделдебиз, үстүдөгү. Мына караңыздар, бул эмне дедиңер? Щиток. Бул щиток, умный щиток. А могулар болсо кондиционерден түшкөн сүрөндөр. Охлаждать этет, ысытат, муздатат. Туугандар, просто бул жерде свет жоктугунун себебинен ушинтип телефон менен өзүмө свет кылып атабыз. Айта турган нерсе, могул пентхаус 3 этаж экен. 2 этажы, анан 3-үчүсү терраса экен. Просто нет слов. Ким бу жерде жашаса дагы тапкан акчасынан берекесин берсин. Туугандар, мына видти караңыздар. Эми бунун айткан себеби эмне? Ушул вид кылыш үчүн ар бир квадратурга $1 же $1 жетпеген эле расходду кошсо, ушундай сонун вид кылса болот. Андан тышкары, азыр бизде сырткы фасадтарды чоң нерселер менен кыйналып калып атат го. Мына жерде карагылачы, видеодон жакыныраак кылып көрсөткөчү. Мына тонкий эле керамогранит. Мына жерге профиль коюлган, үстүнө эле коюп койгон. Мынанын плюс жери суукка, ысыкка, сууга полный нерсеге чыдайт. Ооба, жука, кымбат, зато качественный, туугандар. Зато түшүп кетпейт. Анан могу окшон светтерди коюп койсо деле чоң расход кетпейт. Анан дагы балконду карагыла эми, туугандар. Мына атайын монда кылып туруп суу кете турган кылып койгон. Бунун суунун баардыгы канализация менен кетип калат. Любой нерсени кылса болот. Просто алдын ала ойлонуп кылыш керек. Эптеп эле проектти сонун кылып көрсөтүп туруп, анан по факту болбогон нерсени тапшыргандан көрө боло тургандай кылып проект жасагыла дагы, боло тургандай кылып чыгаргыла, тапшыргыла, туугандар. Кыргызстанда 3 жыл, 5 жылдан бери эксплуатацияга берилбейт ат объекттер. Эми ал жерде жашаган адамдарды ойлогула да строительный компаниялар. Эптеп эле үй салып бербейт. Ошол себептен туугандар, мындай маселе чоң. Просто негизги максат бул видеода сиздерге ушундай кылып салса дагы болот дегенди жеткизүү гана. Бизди жаман көрбөгүлө, туугандар. Болгону биз пайда жеткирели, элге, жерге жана Кыргызстанды өнүктүрүү максатында гана. Болду, туугандар, маселе ошол. Атак могул пентхаустарды көрсөңүздөр болот, тетиги пентхаусту көрсөңүздөр, тетиги пентхаустарды көрсөңүз болот. Булар башка нерсени башка жактан эле алган жок да. Булардын биздикиндей эле акылы бар. Бизге окшоп эки кол, эки бут эле бар. Просто
айткан нерсесин кылат экен да. Туугандар, жана эле айтып кеткендей, экинчи этаждагы могул сат боюнча эми кайерне ход болсо могул жеринде монтип киресиздер. Киргенден кийин эле бул жерде отурсаңыздар болот. Дальше уже көрдүңүзбү? Могул жабылат дагы. Бул жерден Face ID менен өтсөңүздөр гана болот. Face ID. Бул жабылып калды болду. Face ID же болбосо код тересиз, кирип кетесиз. Бисмилла. Могул жерден болсо не обязательно тересиз. Бунун плюс жерин айтайынбы? Бунун плюс жери эртең суук болуп калышы мүмкүн, жан жагып калышы мүмкүн. Адам сразу кирип кетет. Бу жерде туруп алып, Face ID'ни иштетип, кодду терип отурбайт. Спокойно кирип алат. Киргенден кийин дальше кодун терип кирип кетсе болот да. Ушул нерсени колдонуш керек. Бул өтө пайдалуу нерсе. Анткени сизге конок келгенде дагы көчөдө жамгырда тургандан көрө же өзүбүздүн эле курьерлер бар. Курьерлер жанда тургандан көрө ушунун ичинде туруп сизге чалса сиз кээде албай каласыз да. Ошондо жанында же карда туруп калбай, жылуу жерде турат, и спокойно кирип кетсе болот. Бул дүйнөлүк стандарт боюнча бардык жерде эле бар. Просто Кыргызстанда колдонулушу керек. Анан дагы заключительный момент, үйлөрдүн баасы канча? Бул жерде үйлөрдүн баасы катлоо мезгилинде примерно $2000 тегерегинде болгон экен. Азыркы учурда $2000 жогору экен. Эми азыр IST building салып атат бизде, эң сонун ЖКны алар деле ошондой бир $2,5–2,000 башталып $3,000 чейин көтөрүлгөн. Азыркы кеберки строительный компаниялар салып атат $1,600, $1,800, $2,000 депчи. Ошолордо ушундай нерсе барбы? Же Өзбекстанга башкача товар келеби? Же Өзбекстанда башкача материал менен салабы? Туугандар, бардык жерде эле бирдей эле материалдар кетсе керек, бирдей эле сип, бирдей эле стандарт болуш керек. Ошол себептен туугандар, келгиле. Чөнтөк эле иштебей, эл үчүн, өзүбүздүн шаар үчүн дагы бир аз иштеп коелу.